органдарынын өзүнүн ички иштери мен билбейм кандай чечим чыгарган документтерди көрүшүбүз керек да. Ким кандай болсо да биз кичине чет элдиктерге кандай болгон күндө дагы мындай толеранттуу болушубуз керек деп ойлойм да. Мейлі болбой атса тарбиялап алалы. Биздин ичара өзүбүз деле аппапакай сүттөн алган эмеспиз да. Бирок негизи аларга келатканда эле башташ керек эле да. Кыргыздын каада салтын, үрп адатын түшүндүрүү иштерин ошондо эле башташ керек. Университеттин ректорлору келгенде биринчи, экинчи, үчүнчү сабак ошо кыргыздын үрп адаттарын үйрөтүш керек да. Ошондо ушул окуялар болбойт деп ойлойм. Эгерде мыйзам бузулса чет элдик болобу, биздин жаран болобу айырмасы жок. Бирдей жооп бериш керек. Муну бара тең айтып атабыз, жарыялап атабыз. Ал эми жана жаштар ЗЧУ болуп, биздемеге алданып, жана иностранецтерге өзүнчө биз жергиликтүү калкпыз, анан булар келгендер деп мамиле кылган бул өкүнө турган нерсе, бул ойлонтурдан ой жүгүртө турган нерсе. Биз кичине мындай эске алып, бул жагына көңүл бурушубуз керек. Анан участковый менен начальник милиция күнөөлүү деген бул шашып кеткен деп ойлоп атам да, алардын күнөөсү жок да. Бирде ок аттырбай, бирде дубинка колдонбой, бирде граната таштабай туруп таркаткан бул деле иш да. Ооба, муштажга жеткиргенге аракет профилактика жүргүзүш керек. Бирок бул бир күндүк иш эмес, бир участковыйдын жумушу эмес, бул системанын жумушу. Ошондуктан мен ойлоп атам, милиция кызматкерлерди баарын кызматтан кетиргени бул деле туура эмес кадам да. Чакырып, сөгүш жарыялап, ишке көңүл бурдуруп, планды иштетип чыгып, жаштар менен кандай иш кылабыз деген аракеттерди жасаш керек. Негизи мыйзамдуу өлкөдө ар бир мыйзам бузууга адам жооп бериш керек. Эгерде биз бир жолу мыйзам бузду, муну кечирип коелу деген болсок, бул эртеге кайталанышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, чет элдиктер мыйзам бузган болсо, алар жооп бериш керек. Биздикилер мыйзам бузса, бизге да жооп бериш керек да. Ушундай ой, ушундай мамиле баарына бирдей болгондо гана мыйзамды сыйлоо башталат да. Ошондуктан бул жерде мен бир өзүбүздүн балдар тигиндей эмнеден мен алысмын. Чет элдик студенттер да бирөөлөрдүн балдары. Аларды кандай сабагандыгын өзүбүздүкүлөр тартып көрсөтүп атышат. Алар таткан жок. Муну ошо балдар менен кошо киргенде тартып алчу атпайбы? Бүт дүйнө жүзүнө жарай кылып атышат. Ошондуктан эгерде ошондой мыйзам бузуу болгон, ошондой иштерге барган балдар мыйзам жолунда жоопко тартылыш керек. Эгерде чет элдиктер ушул биздин бул жерде жүрүп алып мыйзам бузса, алар дагы ушул бул чет элдик эле муну аяп коелу дебестен жоопко тартып, керек болсо депортация кылыш керек. Бул окуя өкүнүчтүү окуя. Вообще мындай болбош керек, муну алдын алыш керек. Бул окшон нерселерди мындай целый системди иш жүргүзүш керек да. Как биздин граждандар менен да ошондой эле жана чет өлкөлүк жарандар менен. Милицияларды жазалоого кандай көз караштасыз? Эми милицияларды жазалоодо мындай конкреттүү бирдеке жазалаш керек да. Жөн эле ушунун окуясында жалпы эле баардыгын наказание кылган, бул менин оюмча эме эмес. Бул жерде негизинен анча-мынча мындай отдельный милиционерлер эмес, менин оюмча система аксап атат бул жерде.